Не подумайте, что мы будем вас бояться, что вы будете на митинги выходить. Не дай бог, кто-нибудь будет нарушать. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанга Армения, Абхазиядан мыйзамсыз кирген автоунааларга байланыштуу жыйын өткөрүп, буга чейин соц тармактарда кайрылуу жасап жаткан айдоочулардын өкүлдөрүн кабыл алды. Белгилүү болгондой, учурда өлкөгө чет жактан мыйзамсыз кирген автоунаалар Ички иштер министрлиги тарабынан аныкталып, жапырт автоунаа токтотуучу жайларга токтотулуп, пайдаланууга тыюу салынууда. Буга нааразы болгон айдоочулар бийликтен маселени чечип берүүнү өтүнүшкөн эле. Азыркы учурда бул машиналарды таможня органдары токтотуп, убактылуу токтотуучу жайларга киргизип жатышат. Анан таможня органдарынан бизге коюлган айыптар бул машиналардын чет өлкөдө регистрациясы жок жана бажы төлөмдөрсүз Кыргыз аймагына киргендер. Жөнөкөй жарандар алып кирген эмес бул машиналарды биринчиден. Так, ким алып кирген? Буну кандайдыр бир топтор атайын киргизген деп ойлойбуз биздин оюбуз боюнча. Бул азыркы биз айдап жүргөн машиналарда уже биз 3-чү, 4-чү, 5-чи хозяин болуп саналып атабыз. Учурда Кыргызстанда мыйзамсыз ташылып келген дээрлик 15 миңдей автоунаа бар экени айтылды. Алардын 90% оң рулдуу унаалар. Мындан улам УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2015-жылы кабыл алынган мыйзамды эске салып, оң рулдуу унааларга тыюу салынганын айтты. Мыйзамга каршы келген кырдаалга жол берилбеши керектигин белгилеп, анын негизинде айдоочулардын мыйзамсыз аракетин катуу сынга алып эскертүү берди. Мыйзамдын алдында силер өзүңөр жооп бериш керек. Тетирисинчи. Силер жооп беришиңер керек. Ана азыр бизди мыйзамды бузуп алып киресиңер. Ар түрдүү бөлчөктөр менен. Машина менен алып кирген эмессиңер. Сиз так айтышыңыз керек. Бөлчөк менен алып киргенсиңер. Алып кирип туруп бул жерде аны собирать эткенсиңер. Машиналарга документтер жок. Биз таможник мыйзамдарды бузгансыңар. Так. Мына бизде регистрационный мыйзамдарды бузгансыңар. Баарын буздуңар. Анан эми ошолорду алып туруп, эми бизге ушуну регистрация кылып бергиле, кылып бербесиңер, биз чатак чыгарабыз деп да бизди коркутасыңар. Армения жана Абхазиядан Кыргызстанга келген унаалардын көпчүлүгү запастык бөлүк катары алынып келинип, кийин кураштырылган. Мындай унаалар мыйзамсыз жана жол кырсыктарына кептеп, адам өмүрүнө коркунуч жараткан фактылар бар. Негизинен ошол мыйзамсыз кирген машинелердин жолдо жүрүүсүнүн негизинде мамлекетибизде жол кырсыктары көп болуп атат. Ошол жол кырсыктарын көбөйгөн негизинен өзүңүздөр жакшы билесиздер, адамдардын өмүрүнө көптөгөн зыяндар келип атат. Ден соолуктарына зыяндар келип атат. Авария болуп, канчалаган адамдарыбыз мына инвалид болуп калып атат. Канчалаган адамдарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кетип атат. Ушунун бардыгы ошол мыйзамсыз алып кирген машиналардын негизинде болуп атат. Андан сырткары мамлекетибизде болуп аткан бүгүнкү күндөгү жол кырсыктарынын 3/2 оң рулдуу машиналардын кесепетинен болуп атат. Тетик катары кирип бул жерде куралган автоунаалардын техникалык мындай состояниясы мындай толук кандуу жүрүүгө мүмкүнчүлүгү жок да кээ бирлерде. Ал үчүн алып барып ал автоунааларды диагностика центрлерин текшерип ушул жерге айдап жүрүүгө мүмкүн деген гана тайына чыкканда айтсак болот да. Ошол себептен бир топ деген азыркыда биздин жарандардын деген жол эрежелерин бузуп, каршы тилкеге чыгып жол эрежелерин ошол бузган негизинен кырсыктар болуп жатат да. Ошол алдын алуу максатында биздин жарандардын өмүрлөрүн сактап калуу негизинде биз рейдтик иштерди жүргүзүп жатабыз. Жыйындын жүрүшүндө тийиштүү делген мамлекеттик органдар тарабынан бир нече сунуштар берилди. Ошондой эле коңшу өлкөлөрдө колдонулган чараларды мисал келтирүү аркылуу маселени чечүү мүмкүнчүлүгү бар деген пикирлер ортого салынды. Казакстан өлкөсүндө ушундай эме кылышкан, баягы учеттон чыгып 2024-жылы январь айына УНАПС боюнча берилген отчетунда 304 миң машина регистрация болуптур Казакстан өлкөсүндө. Булардын арасында 54 миңи праворульный конструктор болуп оформить этилди. Казакстандын МУНАПСын айтып коеюн. Алар эмне кылып МУНАПС кылды? Алар мындай болгон экен, жарыялаган документтерди тапшырыш керек, бирок Армениядан барып туруп, учеттон каттоодон чыгып келиш керек да. Чыгып келип туруп, бажы төлөмдөрдү төлөп туруп, андан тышкары 40 миң теңге, 200 миң теңге төлөп бюджетке. Анан кийин 200 миң теңгеси канча болот экен? Биздин баарына 40 миң сом керек болот. Анан ошондо болгон, азыркы маалда мына биз изилдеп көрдүк. Бирөөсү барып туруп, Армениядан чыгып келе албайт. Да, хорошо, түшүндүк. Анан кийин Абхазияныкы болсо, Абхазиянын мамлекеттин Казакстандагы не признает,
Ал менен такыр. Абхазия деген мамлекет жок өзү бизде. Жок Юридикалык. Ал мен биштага признавать ете албай жатат. Бажы кызматы учурда оңрулдуу унаалар өлкөгө киргизилбей жатканын кепилдик менен билдирди. Ал эми өлкө аймагында оңрулдуу мыйзамсыз унаалардын айрымдары бөлүктөргө бөлүнүп, запастык тетик катары кирсе, айрымдары Кыргызстандын мамлекеттик автоунаа номерлерин чаптоо менен Кыргызстан-Казакстан чек арасы аркылуу кирип кеткен учурлар бар. Ал эми Кыргызстан ЕАЭПке мүчө болгондуктан бажы кызматы 2015-жылдан тарта көзөмөл жүргүзбөйт. Дагы бир маалыматтар азыр бизге Армения тарап жооп берип атат. Арменияда бажы төлөмдөр да төлөнгөн эмес да. Бажы баягы процедураларын өткөн эмес. Ал эмнени билдирет? Ал билдирет баягы ЕЭПтин аймагына булар кандайдыр башка жолдор менен кирген, мыйзамсыз жолдор менен кирген болуп атат да. Кошумча айтып кетсем, биз МВД менен плановый мероприятие кылып атабыз мына жылы. Ошонун плановый мероприятиянын негизинде 318 автоунаа азыр кармалып штрафстанкаларда турат. Анын ичинде баягы бажы склады временного хранения деп коебуз, ал жерде дагы 318 унаанын 80% оңрулдуу болуп чыгып атат. 90%дан ашыгы армян. Абхазда бар, Беларусьда бар, башка өлкөлөрдө. Ошол эле Россиядан келген машиналар дагы ошондой болуп чыгып атат азыр. Аларды да карайбыз. Мыйзамсыз болупчу. Камчыбек Ташиев бул маселе боюнча жооптуу кызматтарды катуу көзөмөлгө алууну, мындан ары бир дагы оңрулдуу жана мыйзамсыз унаалардын киришине жол берилбеши керектигин эскертти. Андан тышкары улам кайрылуу жасап, мамлекеттин легалдаштыруу талабын коюп жаткан мыйзамсыз автоунаалардын ээлерине ар кандай митингдерди уюштуруудан алыс болууга чакырды. Не подумайте, что мы будем вас бояться, что вы будете на митинг выходить. Не дай бог, кто-нибудь будет нарушать. Имейте, ребята, передайте все. Макулбу? Азыр машинаңарды арыстап атат да, эртең өзгөргө өтөбүз. Эгерде силер мыйзамсыз нерселердин бардыгын бизге ашыра турган болсоңор. Үйүндө токтотуп койгонго мүмкүнчүлүгү бар бардыгын эле машинасын, бирок алар сиз айткандай такси кызматынын күнүмдүк оокатын кылышат да. Күнүмдүк оокат болбойт. Силер күнүмдүк оокат деп туруп, канча адамдын өмүрүн алып атасыңар. Күнүмдүк оокат болбойт. Таксиге уруксат бербейбиз. Ал адамдарды ошол мыйзамсыз алып келген машинаңарды такси кылмак тургай, өзүңөр мингенге уруксат бербейбиз. Мыйзамсыз унааларды легалдаштыруунун биринчи этабында документи такталган унааларды, экинчи этап менен техникалык абалы тийиштүү талаптарга жооп берген унааларды каттоо мүмкүн экени да болжолдуу түрдө айтылды. Тата алдашкан бул жагдайды жөнгө салуу кыйынчылык жаратаарын эске алуу менен тийиштүү тараптарга ушул айдын соңуна чейин чечим чыгаруу тапшырмасы берилди. Нурзада Сыдыкова, Майрембек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.